Білесіз, ККМді мажбурлап сатышқан. ККМ машина аппарат аларда калат, кааласа ККМ урат, анда патенттен чыгат. Бир кадам астына кетип атабыз деп ушу мыйзамдар менен келип баштады эле да. ЭТТМге канча каршы чыктык эле. Иштеп келген салык кызматындагы коррупционерлерди сиз бүгүн араңыздан тазалашыңыз керек. Өлкөдө чакан жана орто ишкердик үчүн патент тутуму кайтарылат. Ошондой эле ишкерлердин кирешесине жараша анын түрлөрү иштелип чыгаары күтүлүүдө. Өзгөртүүлөр тууралуу мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алманбек Шыкмаматов айтып берди. Президентибиздин указын даярдап атабыз. Ал указдын мааниси боюнча биз жанагы базарларда чакан жана орто бизнеске патент системасын кайра алып кирели деген сунуш болду. Биз ушул ЭТТНден келип чыккан жана внутренний посттор бар болчу. Сосновский пост, Кеминский пост, Каракольский пост, анан Лейлектеги пост. Алардын баардыгын жокко чыгардык. Айрым ишкерлерде электрондук товардык транспорттук коштомо кагазды, электрондук эсеп фактураны жана ККМди колдонуудан бошотуу каралууда. ЭТТНдин жокко чыгышы чакан жана орто ишкердик үчүн жакшы демилге болгону менен аткезчиликке каршы күрөш кандай жүрөт деген суроо депутаттарды кызыктырды. Налоговый инспекция өзі даяр емес болчу. Өздөрүнүн программасы бою берип, аябай мындай өтө мындай вакуум пайда болуп калганда, себеби 10 квадрат метр магазиндердеги керек болсо бухгалтерларына туруп калган. Билесиз, ККМди мажбурлап сатышкан. 12 миңден 22-25 миңге чейин алышкан ККМ аппаратты. Контрабанда менен кантип күрөшөсүздөр? Бул патенттен кетүү билесиз, контрабанданы көмүскөн шаар боюнча бул максат ушундай болчу. Контрабанда көбөйбөй деген. Салык кызматы ишкерлерди көзөмөлдөө менен эмес, мамлекеттик казынаны толтуруу менен алектениши керек. Депутат Дастан Бекешев кардарлардын укуктарын коргоо максатында ККМди калтырууну белгиледи. Но вот полностью ККМ, если мы сейчас убирать будем, будет нарушение прав потребителей. И в конце концов мы же когда-то должны к цивилизации идти же, правильно? Азыр мен жаман көрүш мүмкүн, бирок бизнесмендер, бирок чынындачы биз ошо келиш керекпиз. ККМга точно келиш керекпиз. ЭТТН, я не знаю, где, в какой стране так прям в полной мере вводили. Я думаю, это чуть утопия. Контролировать каждого человека или каждый бизнес, это нереально просто. Неге жөнөтүлү ошол силер закон кылып чыгарабыздар. Мына бул эженин патенти бар экен, бирок эч нерсе. Бишкектеги Дордой базары пилоттук салык режимде иштеп, патент системасы киргизилет. Аракет ийгиликтүү ишке ашса, башка ири базарларга да жайылтылат. Депутаттар аймактардагы чакан базарлардын салык төлөө шарттарына кызыгышты. Дордой базарында, чоң базарларда пилоттуу иштер жүрүп атат, ал жакшы. Бирок тем не менее кичинекей да базарлар бар да, биздин таласты билесиз, кичинекей шаар, жумуш орду жок, ошол жерде бир отдельный ушундай чакан базарларды карап коюшуңуз керек. Сиз айтып атпайсызбы, буга чейин мындан 5 жыл мурун, мындан 4 жыл мурун, мындан 10 жыл мурун иштеп келген салык кызматындагы коррупционерлерди сиз бүгүн араңыздан тазалашыңыз керек. Жок кылышыңыз керек. Бүгүнкү алар кебиркилер азыр отурат, налоговый кызматынын райондук башында отурат, орун басарлары болуп отурат. Сиз алар менен бүгүнкү күндө иш алып бара албайсыз. Жаш, таза коррупцияга аралашпаган мамлекетке күйгөн биздин жаштарыбыз көп бүгүнкү күндө. Ошолордун баардыгын жумушка тартышыңыз керек, иштешиңиз керек. Учурда 100 миңдеген кыргызстандыктар базарларда иштеп үй бүлөсүн багат. Соодагерлерди бир топ убайымга салган мурунку салык реформаларына карата жоопкерчилик маселеси да көңүл сыртында калган жок. Анткени бийлик элдин жашоосун кыйындатканга жол бербеши керек. Данияр Жолдошевич отурат, мына первый вице ошо куратор сиздерге вицелердин ичинен. Бир эле киши албаштык, калган армия бүт эле отурат да. Өкмөттөгү ушул мурунку ошол проектти алып келип, мына канча убактыбызды кетирип, канча митингтерге чыгарып, бизнесмендерди, ишкерлерди, бизнесте жанагы стабилдүүлүк бир аз чайпалды да. Анан эми улам эле ар 2 жылда эле кабина алмаса эле ушинтип саясатыбызды өзгөртө берсек, анда биз астына кетпей эле артка кетебиз. Анан кимдир бирөө жооп бериш керек да. Канча миллиондогон бул проектти ишке ашырыш үчүн канча республикалык бюджеттен чыгым болду, айткылачы мага. Депутаттар салык саясаты жаатында маалымат кызматын күчтөндүрүү, атайын тиркемелерди
чат ботторду иштеп чыгууну айтышты. Жакынкы күндөрү салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору жогорку кеңешке киргизилет.